алгачкы маянам 11.000 сом болгон. Мен эле үйдө отуруп беремби деп үйдөгүлөргө кыялымды көргөзүп, биякта биз 6да уйкунун таптуусунда жүрсөк, аякта 6да иш издеп жүргөн болот экенсине. Көптөгөн кыздарды турмушка узаттым буйруса. Акыркы девушканы эмне чыкпай калды? Акыркы девушкам жакындарым, досторум айтат, үйдөн уялсаң кеч каласың, досум эртелет деп. Мен бул жумушту кылганымдан уялбайм, арданбайм, намыстанбайм. Бирок 2 мүнөттүк сөзүнө сен териксең, өмүр бою келечегиңди талкалап коюшуңа. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин расмий YouTube каналга катталып, андан тышкары биздин Instagram баракчага дагы сөз түрдө катталып койгула. Биз Instagram баракчадан дайыма сонун кызыктуу оюндарды өткөрүп келебиз. Кайсыр бир жылы мен бир социалдык тармактарда, бир сайттардан бир маалымат окуп калгам. Калысбек Жайчыбаев эркекмин деп намыстанбай 15 мүнөттө төшөктөрдү тигип, каптап 100.000 сом табат. А сиз жумуш жок деп үйдө отурасыз. Жумуш бар, болгон аракет кылыш керек. Кыз келиндерден эч кандай намыстанбайт. Кайсыл гана жумуш болбосун, эң негизгиси адал жумуш кылсаң, менимче аны эч кандай уяты жок. Калысбек бир эле ушул төшөктөрдү каптабастан, тикпестен аябагандай сонун дамдуу тамактагы бышырат экен. Азыр казан башына от жагып жатат. Чогуу Калысбек менен дамдуу жана таттуу маек кылып сиздерге сонун видео даярдайлы. Достор, жогоруда айткандай, мынакей Калысбек маңдайыңыздарда турат, бирок калыспай дейин, деги чынында эле бай мырза экен. Кесиптерге бай деп айтсам жаңылышпайм. Келиңиз, дам программасын көрүп келесизби? Саламатсызбы Назира эже. Ооба, албетте сиздин баракчаңыздардан калбай көрүп келебиз. Сиздин баракчаңызга суктанабыз. Сиздин баракчаңызга тартылуу биздин да кыялыбыз болчу. Кудайдын буйругу менен бүгүн сиздин маңдайыңыздарда баракчаңызга түшөм деп көбөсө сүйүнүп толкунданып турган кезим. Баары саны. Негизи эле менин айта кетсем, менин тарыхчам өтө чоң. Бир эле жумушта иштебейм. Кыдырып кайсы жумушта пайдалуу, кайсы жумушта кирешелүү болуп атса, ошол жакка ооп кете берем. Азамат. Жумуштун уяты жок деп мен намыстанбайм, арданбайм. Колуман келген жумуштан эч качан качпайм. Бүгүн эмне жасайбыз, Калышбай? Бүгүн сиздерге жеңил эле, оңой эле бат быша турган сиздерге кыргыз өз көчмөндүк алып болот да. Ошол себептен бул мергенчилерден таба түстө жүрө турган адамдар ойлоп тапкан тамак бул. Казан кордо деп, таш кордонун эле бир түрү. Ошол себептен бизге ага көп деле чыгым кетпейт. Картошка, бул кошулмалар, сарымсак, лимон, эт жана туз, суу, ушул газдалган суу. Газдалган суу керектелет. Ошол менен биз жумушубузду баштасак болот. Маринаттайбыз. Сиз маринатыңызды баштай бериңиз, мен маегимди баштай берейин. Калышбай, көп интервьюлардан көрүп келем. Аябай кызыктуу сүйлөйсүз, кийин жигитсиз да. Алгач мен ушундай жигит кандай үй бүлөдө тарбияланганы кызык болот да. Кайсыл жактын кулуну болосуз? Токтогул районунун Өзгөрүш айылынан болом. Ошол жерде төрөлгөм, ошол жерде чоңойгом. 2010дон баштап бул Бишкекке келгем. Ошол бойдон Бишкекте жашап калдым. Кайсыл мектепте окудуңуз? Мектепте окуганда эле 31-чи школада окугам, мектепте окугам. Орто мектеп, жакшы ийгилик менен аяктагам. Андан кийин жогорку окуу жайга өткөм. Кайсы жогорку окуу жайга? КЭУ окугам. Андан кийин жумуштун баягы акча да. Баягы эле. Баягы эле акча анан. Атам аябай каардуу келет да. Мен атамдан 4.000 сом алып, ошол акчаны ушул айга жеткизесиң, ушунча айга деп так баса белгилеп айтканда. Анан биз эркекпиз. 4.000 сом бир күндүк эле эбеди акчада. Ал кезде анан 4.000 сомду жок кылып алып, атаман коркуп. Анан мен ар жакта жумуш издей баштадым. Борборго келип, Борбордо, ошо борбордо да. Анан старый талжөккө барып, дарбаза жасап, сварка кармап, крастети иштедим. Ал жактан жумуш оорураак экен. Сабыттан кийин жетишпей калып аттым. Анан бул ал жумуштан да чыгып, анан тиги Дордой моторско пекарняга келдим, печенье чыгардым. Ошол жерде иштеп, кечкисин иштеп жүрдүм. Күндүз окуйсуз? Күндүз окуйм. Ошентип иштеп жүрдүм, бирок ол окуумду таштаган жокмун. Эми окуумду жакшы окудум.
Андан кийин баягы акча кармап калгандан кийин көнүп калат экенсиң да. Чоң акчага. Чоң акчага көнүп калат экенсиң. Анан окууну деле бүттүк. Окууну бүтүп анан башка тармактардан иш издеген жокмун. Кесибим боюнча деле иш издеген жокмун. Анан баягы эле көнүп калган. Кара жумуш, баягы эле кыргыз көнүмүштө адатта кара жумушта иштеп калган. Айылдан келген баласыз. Айылдык деле бала. Бул этти жөн эле үстүнөн кичине эле кесип кесип эле. Ооба. Туздап эле коесуз, майдалаштын кажети жок, Ооба, майдалаштын кереги жок. Ошентип эле иштеп жүрдүм. Анан бул менден раматылык менден улуу бир байкем бар болчу. Бир тууган агам. Ошонун үйүнө курсактын айынан ачкада. Анан жаш кез, ой жок кез, анан курсактын айынан байкемдин үйүнө барсам, ушундай төшөктү кийип бир жерде ишке кирип отур. Ал төшөктү үйгө алып келип тигип атыптыр. Анан ушундай жумуш барбы десем, бар дейт. Себеп бул төшөктү биз айылдан эле үйрөнүп алганбыз да, чоң энебиз, апабыздын колунан. Апам шырдак сайчы, айылдын кыздарын турмушка узатчы. Ошол себептен мен ошентип эле жардамдашып жүрүп үйрөнгөнбүз. Себеп үйдө кыз бир тууганыбыз жок да. Канча эркексиздер? 4 эркекпиз. Анан кичүү ийним азыр эмеде, Японияда ашпозчу болуп иштейт, ал деле. Ошентип жана бурчта отурган байкеңизди көрдүңүз. Төшөк тигип аткан. Анан ошол ал байке менен жумуштурадым. Мага деле ушундай жумуш таап бериңизчи. Терде май жыттан тажап кеттим деп, печеньеде иштеп жүрдүм. Анан май жыттадым ба, башкасы. Анан макулданып башка эмеге жумушка жөнөттү, барып иште деп. Андан кийин ошол жерге барып иштедим бир күн. Барып иштедим, сынап көрөбүз деп ишенишкен жок мага. Эркек бала кантип эле койгулачы деп. Макул деп иштеп жүрдүм. Биринчи күнү эле барганда ал байкелерге жактым мен. Экинчи күнү уже сени кетирбейбиз, сага мен өкүл ата болом деп кармап калды ошол бойдон. Төшөк каптап калды. Төшөк каптап калдым. Анан акчасы жакшы бунун. Ар ким алгачкы маядан канча болду? Алгачкы маядан 11 000 сом болгон. 2 күндө? Жок, бир жумада. Бир жумада. Анан мен бул жумуштан кетпейм дедим. Анан неме болуп калган жокпу мындай? Жана эметет го. Эме эшектин жүгү жатак, эшектин иши жеңил болсо жүгү жеңил болсо жатак болот эмес болуп калган жоксузбу? Бул оңой жумуш деп мындай. Жок, бул мен үчүн оңой да. Башкалар мисалы оор эле да, мисалы биз бир эле жана кичинекей баланын носкисин же болбосо бир нерсесин тигебиз деп колубузга ийнеге салып, иши урушуп алып эле көзүн көрбөгөндө эле ийненин көзүн таппай эле эсим оо берет да. Анан ошентип эле иштеп калдым. Анан эжелер келе баштады. Суктанышып, карашып эле. Өзүнчө эме болуп кеткенсиң, Брэд Питт. Анан сөз кетти да турат, өзүңүздөрдүн тармагыңыздарда. Ооба, анан Баланча түгүнчө ушундай да мондой иштейт экен. Ооба, ушундай иштейт экен. Анан жылдан жыл өтүп, айдан ай өтүп, мен баягы кайра наоборот окуучуларды окута баштадым. Кыздарды үйрөтүп, студенттер, айрыкча студенттер келет, үйрөнөлү деп кызыгалы. Мен өзүм да көбүрөөк эметип аттым, айтып аттым. Жумуштан кийин келип иштесеңер болот, ата-энеңерди кыйнабай. Себеп мен ошондой болгом да, жумуштан кийин эле, сабактан кийин эле барып иштеп, анан ошол бойдон ошол жерде калып кеткен. Анан көп эле, мисалы азыр 24кө жакын окуучум бар. Иштеп атат, ар жакта көнүшүп калды. Бул тармакта алып кеткени бар, алып кетпегени бар. Арасынан иштеп калгандары бар. Алардан бир сом деле алган эмесмин. Алардын ата-энеси, бир туугандары, жакындары батасын берет. Анан кыргыздарды айтат эмеспи, бата менен элге көрөт деп. Мен ошо элдердин батасын алып жүрүп, анан айтор ушул даражага жетип келдим. Калыспай, кайсыл учурда мигрант болуп Москвага барып келдиң? Мигрант деген ал эме бул кыштын күнү бизде сезон жок болуп калат да кээде. Кээ бир жылдары башка Швецияга деле ишке кирип кетсем болот, бирок мен өмүрүмдө эки жака чыгып көргөн эмесмин. Даже Казакстанга. Анан
Москвага бир барып келейин деп. Москва Европадай көрүндү да. Жок, көзүмө башкача көрүндү. Ким чакырды аяка сизди? Эч ким чакырган жок. Өзүңүз эле? Өзүм эле ээлигип кетишим керек деп барып болдум. Анан баргандан кийин жээндарым бар аякта. Мен келип калдым, тосуп алгыла десем, аларга табышмак эле болду. Эмне келди деппи? Ооба деп. Алдабашы деп. Болбосо үйдөгүлөр кой, не кыласың, биякта деле туруп, жакшынакай эле жумушуң бар. Бул жактан тапкан, ал жактан тапканды бул жактан деле табасың деп жөнөткүсү келген жок. Себеп үйдө жалгызмын да, ийним дагы четте. Үйдөгүлөргө эме керек экен, баягынча, баягы ар бир адамда кыял болот эмеспи? Мен эле үйдө отуруп беремби деп үйдөгүлөргө кыялымды көргөзүп, мен да эл көрүшүм керек, жер көрүшүм керек деп анан Москвага кеттим. Москвага барып ошентип аларга табышмак болуп эле тосуп алышты. Аларды деле кыйнаган жокмун. Эми албетте сизде акча бар да, алар сизди көргөндө сүйүнүштү да. Оо деп. Анан барып аэропорттон тосуп алышып эле. Анан эртеси жаттым үйдө. Не кыларын билбейм. Анан эптеп мага документ алып берип койгула дедим. Калганын өзүм билем. Ошо кыргыздын эптеп деңиз өзүнүн анан документти даярдаттым. Аларга анан барып ал повар болгучакта деле мен көп жерде иштедим. Wildberries'те иштедим, сборкада. Москвада? Ооба, Москвада. Анан ал жакта жакшы табат экенсиң, күнүнө 4000–5000 рубль табат экенсиң, бирок штрафы да ошончо экен. Анан тажап кеттим, кечке эле тапканым штрафка кетип атса да. Ал жактан да дос табат экенсиң, өзү эле ами баягы бала келип калыптыр дешип эле достошобуз. Төшөк тиккен балачы. Ага чейин бияктан телевиденияларга чыгып, сиз болуп калгансыз. Ооба. Алар үчүн сиз жылдызсыз. Анан барып эле мага жакшы жумуш керек деп издедик, аябай халтураларды иштедик. Жанагы түндөс аякта 6, биякта биз 6да уйкунун таптуусунда жүрсөк, аякта 6да иш издеп жүргөн болот экенсиң. Анан халтура ошо саат 6га ушул жерге келгиле деп метросун айтат экен, барат экенбиз. Андан деле тажайт экенсиң. Анан эме көп акча кайтмак болгонго билбейм. Барып эле алымсынбайм акчасына. Кайра Кыргызстанга кетким келип калды. Канча жүрдүңүз Москвада? 6 ай жүрдүм, бирок көп нерсени үйрөнүп келдим. Сабак алдым. Турмушта эмне керек? Кайсыл учурда кандай жашаш керек? Анан эме? Жеке тажрыйба топтолуп калыптыр. Балким бул жакта жүрө берсеңиз көп нерсени түшүнбөгөнсүз, Баягы айтышат го, мусафир болмой сайын мусулман болбойсуң депчи. Ошентип ата-эненин да кадырын, бир тууганын да кадырын, мекендин да кадырын алыста жүрүп билет экенсиң. Балким мен анан ошол бойдон эле эрке бала болуп жүрө бермекмин бияктачы. Москва кайсы сапаттарга үйрөттү сизди? Эмнеңизди, эмнени алдыңыз? Мага жөнөкөйлүктү үйрөттү Москва. Биякта эмне керсеп жүрчүңүз? Биякта баягы текебер мүнөз бардык эле адамдар болот да. Москвага бардың, бирөөнүн көзүн карап иштейсиң, биякта сенин көзүн карап иштетип атсачы. Биякта азыр мындай өтө мыкты профессионалдар деп кое берейин, эми кыргызчасын билбейм. Анан ошо профессионалдарга любой жердегилер мындай кичине жакшы эме мамиле көрсөтөт да. Анан ал жакка барып аларды да сагынасың, кадимкидей ата-энеңди сагынгандай эле. Бекер эле кылып жүрүптүрмүн деп. Москвада жүргөндө бул жактан айтыштыбы, эмне кетип калдың, кел кайра деп. Ооба, чакыргандар болду. Анан ошентип жумуш издеп жүрүп эле бир метрого барып, ушундай ресторан эме кафе экен. Анан ошол жерге бардым, анан мага жумуш барбы деп сурадым. Кыргыздар бир аз азыраак экен, бирок өзбек улутундагылар көп экен. Анан баягы эле беттермачылык кылып мен ошол жерге үйрөнөм деп кирип алдым. Бир күн иштедим, эме кылып, үйрөнүп. Анан экинчи күн эле уже көнүп калдым. Баягы шеф-поварыбыз келди. Азыр эмне кыласың? Тузду салам.
Анан эмне берейиниз? болду го эми перчатка. Сиз экөөбүз эле жейсиз, перчатканын кереги жок, жүдөбөй. Анан Ошентип эртеси күнү менден экзамен алды ал жерден. Бул тамакка эмне кошулат, бул тамакка эмне кошулат деп. Анан мен жасап атканда эле кызыгып сурай берчүмүн мына. Бул жакта деле атаман сурай берем буну. Бул жака барбай койсом эмне болот? Бул жактан нитпей койсом эмне болот деп ошол сурай берген эменин пайдасын ошол жактан көрдүм да. Анан негизи ал жерде 3 күн өтөт экен. стажировка. Стажировка 3 күн өтөт экен. Мен бир күн эле бир күн эле окуп, бир күн эле иштеп, анан эртеси күнү уже эмеге акчага жазылды баштадым, акчага. Болду дедиң де, бекердин де болду анда жакшы. Эми акча төлөгөн куюп баштайм, э? Болду. Канча куябыз суну? Болду, ушу эт басылса эле болду. Эт басылса эле болду. Болду го дейм. Болду. Бир азыр унутуп калбаңыз, айлык маянага келип токтоп калдык. Замандаштар, мынакей калыспайдын маринадын көрсөтүп коелу. Бат элекен. Бул канча убакыт маринад алыш керек? 45 мүнөттөн жогору да негизи. Жакшы. Канча көп турса ошончо жакшы. Эти жумшак болот. Жакшы. Мынакей койдун эле, козунун эле, уйт эт деле боло береби? Боло берет бардыгы. Кайсысы дамдыраак? Бизге улакты да, анан койдун эти жакшы болот негизи. Сонун. Мынакей биз буну азыр 2 саатка маринадтап койдук. Жасалуу процессин чогуу көрөбүз. Анан калыспай. Анан өзүңдүн жанагы кыргыздын мырзаларында эл жүрөктө болот го, коркпойт, тартынбайт, тайманбайт дегендей. Кана эми бергиле, айлыгымды дедиң. Бекер иштей бербейм. Анан ошол иштедим. Анан 60 000 рубль алдым. 60 000 рубльде ошол кезде биякта 72 000 болду. Ал акчаны алганда эле алынсынган жокмун. Андан көрө биякта коркуп, тигиси келатат, бунусу келатат деп ар жакта качпай, өзүм мекенимде эле кутуруп иштегеним жакшы экен деп кайра эле жол алдым Кыргызстанды көздөй. Кыргызстанда жумушум ал жактыкына караганда жакшы. Баягы эле төшөккө кайра кайтып келдиңиз. Кайра эле төшөккө. Бирок ошол 6 айда жүргөндөчү атаңыз менен сүйлөшүп аттыңыз да. Ооба. Атаң озурайын, эмне кетип калдың аяктан, эмне жүрөсүң деген жокпу? Чакырып атышты. Кыйратып келем кеткенен, эмстикилер ушундай го. Ана деги Асан байкеңдин баласы кетип машина алып келтир деген жокпу? Андайлар болуп атты. Анан жумушуң жакшы экен, анан эми буттан турганын көрөм дешип, кайра намысыма тиет анан. Ошентип иштеп жүрдүм, анан барыбир ал жактын акчасын чогулткан эле жакшы экен. Болбосо бул жактыкынан айырмасы деле жок экен менимчечи. Башкалардыкы билбейм, бирок менин оюмча ошондой. Бул жакка келдим, иштедим. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кыздардын Бишкекти быйыл кыдырып иштедим. Үйүнө барам, апалар бар, төшөк тиккенди билбеген эжелер бар. Ошолардын үйүнө барып эле кыздардын себин бүтүрүп, занёскаларын тигип, ошентип эле дасторкон беришет, дасторкондорун тигип берип эле көптөгөн кыздарды турмушка узаттым буюрса. Ай азамат, өзүң качан үйлөнөсүң деген суроого могу тамакты башталгандан кийин менимче кененирээк айтып берсеңиз керек, э? Сиздей болгон калыспайдын жүрөгү бош эмеспи. Ай достор, биздин маринадыбыз мынакей даяр болду. Арадан 45 мүнөт өттү. Отунду ким жагат? Отунду өзүм жагам. Бардыгы. Өзүң жаксыңбы, өзүң жак. Качан акыркы жолу от жактың эле? Мынакей туугандар, биз мынтип отунубузду күчөтүп жагып алабыз. Алгач отунду жагып эметип, майын кызытып, анан бышырып баштайбыз секинден. Бизден алыстабаңыздар. Ардактуу туугандар, биздин маринадыбыз даяр болду. Алгач казаныбызга назар салабыз, ичи тазабы, жууп тазалап алып, анан алгач эле майын куябыз. Кызыганчакты майын куябыз. Кызгандан кийин этин бышырып баштайбыз. Калыспай, кандай кыздар жагат сизге? Бизге жөнөкөй, өзүн таза кармаган, жана ушакты анча-мынча нерсени ичине сактабай бетке айткан адамдар жагат. Анан өзүм эле болсом дебей, мындай өзгөнү да ойлогон адамдар жагат. Мен эмес, биз деп сүйлөгөн, биз деп. Анан ошол. Девушкам барбы? Девушкам жок. Мен ушунча кыздарды, кыз келиндерди окутуп, кемпирлердин үйүнө барып, төшөктөрүн каптап берип, антип интип жүрсүм, бир кыз чыкпадыбы астыңан?
Чыгат, бирок Калп айтпа, чыккан анан канча сүйлөштүң алдыга мен? чыгат да анан бирок көңүлгө туура келбейт. Сүйлөшөсүң, биздин эми жашыбыз 28ге келип калды да. Тандап калабыз. Тандагандай кантип тандадың? Бир жери жаат, бир жери жакпай калат. Мисалы, акыркы девушканын эмеси чыкпай калды. Акыркы девушкам турмушка чыгып кеткен, ошо болгон. Ана сен ошентип аны карап жүрүнчө турмушка чыгып кетип калат да. Ал эмне жабышка көбөй тийип кетти ал сен менен сүйлөшүп? Ошонун жообун Билеликсиңби? Билелик, жолуксам сурайм деп жүрөм, бирок. Сен көрүп жатсаң, айтчы эмне үчүн сен турмушка чыгып кеттиң? Калыспайды, таштап дейчи. Балким комментарийге жазып коет, Канча сүйлөштүңүз эле? 2 жылдай болуп калды. 2 жыл сүйлөшкөн. 2 жыл сүйлөшүп башка бирөөгө тийип кетти. Ооба. Ал качып кеттиби? Жок, ата-энемдин эмеси деген. Мындай, ата-энем чечинме деген, андан башка сөз айткан эмес, андан башка жолуккан да эмеспиз. Жообун билбейм. Андан бери канча өттү? Андан бери 1 жыл болду. Анан эч ким менен сүйлөшпөй жүрсүз? Жок. Көңүлү калдыбы? Көңүлү калды окшойт. Айранга, ама сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дейт го. Ошол сыяктуу эле. Айран үйлөп ичип отуруп, мына 28 келиптен кой андай суткаларыңды. Болушунча аракет кылып атабыз. Эме, ал төшөк каптаганды обязательно билиш керекпи сөзсүз түрдө? Жок, мен ал биринчи орунда эмес, э? Биринчи орунда эмес, анын дагы өзүнүн сүйгөн эмеси бар. Кесиби бар. Хоббиси бар. Мен ага болгон эмем, ага мен жардам берем. Кандай болсо, ошонусуна мен колдоо көрсөтүп жардам берүүгө даярмын. Себеп дегенде 1 жылдан бери эмнеге жок? Билбейм, өзүнө ишенген кыздар жок окшойт. Өзүнө ишенген кыздар кандай болот? Өзүнө ишенген, мисалы мен азыр деле учурда мындай сөз баштап көрөм, баягы көрдөс дейби? Ошондой кармап койсо мен уяламбы деп мен наоборот өзүм артка кадам таштайм. Жакындарым, досторум айтат, сүйүүдөн уялсаң кеч каласың, досум эртелет деп. Анын үстүнө биздин досторубуз деле көп, баардыгы үйлөнүп бүт элек. Ашып кетсе, ошолор катарында үйлөнүп калабыз деген ниеттерибиз бар, буюрса. Быйыл кеч болуп калды, эмди жылкы аракет кылабыз. Бүгүн кеч болду, эртең деп коелу. Бул болсо эркектердин эмес шылтоосу да. Бүгүн кеч болуп калды, эмки жылы Кудайым буйрса барды болот. Калыспай, бала сүйсө алат, кыз сүйсө калат деп сен сүйгөн эмессиң, сен анын ата-энесинин макулуна карабай деле алмаксың да. Бир эле жолу ошол сөздү айтып туруп, ошол боюнча дайыныш менен жок болуп кеткен. Ишел акча-бакча алган жок беле? Жок, эч нерсе. Мен Кредиттерин төлөткөн жок беле? Жок, мен каалагандай кыз болчу, ал себеп ошол бойдон жок болду. Жүрөбүз. Анда биздин көрөрмандарга эмне дейли? Биздин Калысбаевдин жүрөгү бош. Ачык айтты. Бош. Бош. Чамданыңыздар, дайрегине кайрылгыла жазгыла деп койду. Кастинг ачылды. Кастингге, майга суу кетти, бул сала берейби? Ооба. Мен чачырабайбы, дайра качып. Качып турганыңыз деле жакшы. Качып турганым деле жакшы макул. Эмеңиз барбы жана? Ооба, жөлө берейин сизге азыр, Муну кып-кызыл кылып куруп алгандан кийин да бул майын эле кайра эле дымдап коебуз. Маринад этилген сууну төкпөңүздөр, урматтуу туугандар. Кайра эле ушул сууну куюп, үстүнө картошка кошуп, дымдап жесеңиздер аябай даамдуу болот. Алгач этибизди кып-кызыл кылып майга кууруп алабыз. Мына достор, биз этибизди кып-кызыл кылып кууруп алдык. Эми үстүнө картошкасын түзүп атабыз. Бул бышкычакты сиздер менен маектешебиз. Бүттү. Эми үстүн жаап коебуз. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Жана ошондой эле расмий биздин Instagram баракчаларыбызга дагы катталып коюңуздар. Кызыктын бардыгы биздин каналдарда.
баса биз тамагыбызды азыр 45 мүнөткө демдеп койдук. Калыспай бүгүн бизге сонун мастер-класс көрсөтөт. Назирежеси инен дагы сарпталбайт. Үйрөтөт. Алгач ийнеңизди жип өткөзүп алып, анан төшөгүңүзгө кебезди салып алып, алгач эле монтип кабып кетиребиз же. Көбүнө мисал көбүнө оңой көрүнөт. Негизи түйшүгү бар мунун. О, көрүнүп турат түйшүгү. Биз эле отуруп эле булгап койгонго мастербиз. Бирок ошону тегиш, ай мурда калыспай мындай эле го, мен билем эми. Жанагы тайнемди көрүп калат элем. Жанагы жүндү чыгарып эле, жанагындай эмелерге жууп чоң-чоң. Жана билесизби, мурда эмелер бар эле го? Тазиктерчи алюминиевый. Ооба. Ошого салып жууп, анан жайып, анан кайра бирден кылып монтип, колусу менен аны иреттеп, анан жайып кайра күнгө. Ушинтип эле элек. Азыр кандай болуп калды ал жагы? Азыр атайын бул кебезди тыта турган станоктор. Мурдагыдай кебез барбы же мурдагыдай деле болбой калдыбы? Мурдагыдай эле? Бар, Бар. Ошол кебезди тыта турган, азыр мурдагыдай кылып жууй турган эмес. Тыта турган станоктор чыгып калган. Бишкекте ошол эле эски кебездерди тытып, жаңыртып беришет. Анан Калыспай, мындан 2 жыл мурун бир төшөктү каптап 15 мүнөттө 60 000 сом тапчу элеңиз. Азыр эми канча табып калдыңыз? Баягы эле темп да, баягы эле 15 мүнөт бир төшөк. Баягы эле темп менен 15 мүнөт, бирок аракет кыласың. Мурдагыдан кичине азыр баалары да көтөрүлгөн. Баягы эле 60 000 эмес, бирок жылыш бар. Адам алдыга умтулуш үчүн аракет кылыш керек, максат коюш керек, ошол максатка жетиш үчүн аракет кылыш керек. Талыкпаган эмгек кетет буга деле. Бул өз оңой менен, өзү оңой көрүнгөнү менен түйшүгү аябай эле оор. Кечке ушинтип отуруп алып иштейбиз. Бул кала берсе көздүн майы кетет, бөйрөктүн ооруганы кетет, буттарыбыз шишийт. Биз эркекпиз, билинбейт, бирок ошол эле жердеги эжелердин, кыздардын кылганын көрүп боормойт. Кээ бирдин колдору ооруп калат, буттары ооруп калат, бөйрөктөрүм деп калышат. Бул негизи эле бул оңой оокат жок негизи. Бирок биз эркекпиз, сездирбейбиз, билинбейбиз. Бул негизи көпчүлүк айтышат аялдын жумушу деп. Бул негизи жок. Аялдын жумушу эмес, бул эркектердин жумушу. Бул деген канчалаган күч кетет, күч керек буга. Колдун кароосу керек. Ошол себептен мен бул жумушту кылганымдан уялбайм, арданбайм, намыстанбайм. Айткандар айта берсин. Ар ким айтса дагы ошол мээсинин өрчүшүнө, оюнун деңгээлине жараша айта берет. Мен аларга терпейм. Андай сөздү кандай эркектер жазат, айтат деп ойлойсуз? Жалкоолорбу? Намыспы же эмне? Менимче билбейм, жалкоолор деп деле айта албайм. Мүмкүн ал да өзүнүн жумушунун устасы болушу мүмкүн. Анан бул чогуу отурган жерде эле мындай эрмек сыяктуу кашыктап, биз эми кыргызбыз да кашыктаганды жакшы көрөбүз, кашыктап сүйлөшөт. Анан интернет баракчабызга дагы ар ким жеке баракчабызга жазат, бул сени биротоло юбка кий, анан туда-суда кыл деп анан. Мен аларга терпейм, десе дебесин, десе өзүнүн оозу менен дейт. Эл эмне дейт деп жашасам, эл 2 мүнөт араң сүйлөйт. 2 мүнөттөн ал да өзүнүн жашоосуна кетет. Бирок 2 мүнөттүк сөзүнө сен териксең, өмүр бою келечегиңди талкалап коюшуңа толук мүмкүн да. Азамат. Калыспай, алдыга койгон максаттарыңыз, пландарыңыз эмне кылсам деп ойлойсуз? Бирөөнүн колунда иштей бербей, өзүңүздө ушундай бир тигүү цехин ачсаң деп турасызбы? Пландар кызыктуу болот да. Пландарыбыз буйруса жакшы. Тыянагын көрүп келатабыз, жыйынтыгын көрүп атабыз. Буйруса бардыгы жакшы. Тияк биябыз салынып атат. Буйруса бир баш жакшы, 2 баш андан да жакшы дейт. 2 баш болсо эле бардыгын өз колубуз менен баштайлы. 2 баш болгулачы, угатасыңар кыздар чамдаңызган Калыспайдай бааланы биз алдырып ийбейли бир.
тааныбаган башка улуттун кыздарын. Ай Калысбай, эмечи тегелим. Үй бүлөдөгү сизден кийин эмеңиз Япония эмеде деп калдыңыз, Японияда. Японияга чакырган жокпу сизди? Келиңиз бул жака, бияка чогуу иштейли, бул жак жакшы экен деп. Ал жакта анын үстүнө ал аш болчу экен. Ашпозчулар жакшы табат. Чакырат, бирок чакырган менен мен үйдө шарт жок да. Мен үйдө азыр ата-энем менен, ата-энеме колуна кол, бутуна бут болгонго үйдө бирөөбүз бул жакта болушубуз керек да. Экөөбүздөн кетип калсак ата-энебиз жалгызсырайт. Ошол себептен. Өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп көрөйүн деген пландар жокпу? Кесибим менен Жан бага албайсызбы же? билбейм, эми баягы айтышат го. Чоң кеседен оокат жеп тамак жеп калган адам кичинекей кесеге алымсынбайт деп. Билбейм, ал жактын жумушу кандай, ал жактын айлыгына мен ишим чыкпайт мисалы. Көп жерден каражатка такалат экен да сиздики. Азыр жашоого эң эле керектүү каражат болуп атпайбы азыр? Каражатың жок болсо азыр жакын адамың деле карабайт. Менде бир сөз бар да, ашказанды эле кечкери тойгозуп тамак бере бербей, жан дүйнөнү дагы баккыла, жан дүйнөнү дагы сугаргыла. Ага да азык керек деп жан дүйнө кантип айташ? Бул деле өнчү бир чыгармачылык деңизчи. Бирок көздүн май кетет, бел кетет, бөйрөктөр, буттар, энергия сарпташ керек. Анын ортосуна жана ыңгайсыз абалга койгон кардарлар бар, бол эле бол деп жылмалаган. Ооба. Кантип чыгасыз ушул учурлардан? Бул майда бирок берекелүү жумуш да. Бул жумуштан билбейм, мен тажабайм, бирок кыла берем. Рахат алам. Канчалык кооз кылсам, ошончолук өзүмө энергия топтойм, өзүмө ошончолук рахат алам. Өзүмө жакса кардарга жагат. Мисалы, ушул убакка чейин Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Кудай сактасын, бирок бир дагы кардарыбыздан жаман сөз уккан эмесмин. Мактаса мактайт, батасын берет, ошол элдин ыраазычылыгын алууга дайым аракет кылам. Анан мен эс алдырыш үчүн Кыргызстанда мисалы кереметтүү тоолорубуз бар. Бар турат, чөп турат. Бат-бат чыгып, мен эс алдырып, анан анча-мынча өзүбүзгө ошентип көңүл бурабыз. Кечке эле башыбызды сая эле жумушка берилбейбиз. Анча-мынча өзүбүзгө дагы Кудай Таалам айтат го, ар бир мүчөңө жооп бересиң деп. Ошол себептен ар бир мүчөнүн дагы эмесин кылып турабыз, буйруса. Келиңсе, мону жана бизде до конца деген сөз бар го, кыргыздар до конца мо төшөктү көптөп салалы дагы тамактаналы. Келсеңиз мен да бир көрүнчү кандай болот экен. Даяр 4 төшөк ушунда болот экен, Байкасам, ачык өңдөгүлөр быйыл саркеч окшойт, мода. Жакшы кетет. Айтып берсеңиз, могу эмненин белгилери? Бул орнаменттер, атайын кардарлардын өзүнүн калоосу же сиз сунуштайсызбы? Жок, эме кардар өздөрү айтышат мага, момундай разноцветте аркарлар керек дейт. Бул өзү төшөктүн аты аркар да. Анан ошол бунусу курактар менен кураштырылып, баягы билесизби, жайлоолордо могулардын сүрөттөрү таштарда бар да. Биз ошону төшөккө түшүргөнбүз. Аркар 4 төшөк, аркар 4 төшөк. Келиндерден кем калышпай 4 төшөктөрдү көрккө келтирген биздин Калыспайдын кол эмгегин караңыздарчы. Колуңуз дарт көрбөсүн. Замандаштар, кыз узатуу болсо, балкин там той берсеңиздер, сөз түрдө Калыспайдын Instagram баракчасына катталыңыздар, үйүңүздөргө барып, сонун 4 төшөктөрдү каттап берет. Буюрса, кызматтабыз кыргыз элимден. Жакшы. Жүзем тамактаналы. Мына Назиреже жана урматтуу туугандар, биздин тамагыбыз даяр болду. Жетимишөндөр аздык кылат деген мына ушул Калыспайдын картошкасынан даамдап көрөлү. Калыспай тигил жакта бизде чай кайнап жатат. Азыр отуруп, кенен дастаркондо чай ичели. Эми салтка айлангандай даамдап көрүш керек. Бисмилла.
Qanday bo'libdir? Baho beriңiz эже. Bilegen 2 деп koyayım. Тамаша. 5. Болгондо дагы с плюсом. Ай. Рахмат. Жегенди арманда, жебегенди арманда деген аябай сонун болуп тур. Окуңуз. Жанагы эттин немеси чыккан окшойт, суусу аябай даамдуу болуп турду биздин картошкабыз. Эми калышпай. Келгениңе рахмат алтыным. Буйрса сенин мына салып жаткан үйүң бар экен. Үйүңдү Кудай буйрса тургузуп алсаң. Рахмат. Ушундай кемеге тургузуп, Кудай буйрса ошол кемеге сенин улуттук дагы бир фишкалуу бир сонун тамактарың бар экен. Рахмат. Ошол тамактарыңды жасап бер. Бирок өзүң айтмакчы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегендей жубайың менен бир кенен маек кылып, мен ойлойм биз дагы көрүшөбүз көп жолу. Тоюңда кызмат кылалы. Рахмат алтыным. Колуң дарт көрбөсүн, жогоруда айткандай. Бизди көргөн сенин күйөрмандарың бар. Канча деген айымдарды колуң менен турмушка узаттың, Канчалары сизди көрүп жатат, бир саламдубай жолдоп коюңуз. Назира айым, сиздерге да чоң рахмат, чыгармачылыгыңыздарга ийгилик, баскан кадамыңыздар байсалдуу болсун. Жана ошондой эле урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарга тынччылык каалайм. Өлкөбүздө тынччылык болсун, өнүгүү болсун. Адамдарыбыздын жүрөгүндө иман болсун. Жана пейилибиз кенен болсун, асманыбыз ачык болсун. Не тилесек, тилегибизге жетели, ойлогон оюбузга жетели, койгон максатыбызга жетели. Жана ошондой эле кыргызды элге, жерге таанытып жүргөн сиздерге чоң рахмат. Баскан кадамыңыздар байсалдуу болсун. Рахмат алтыным. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова, кадр сыртында Замир болду, Eleven Studio. Биздин Instagram баракчаларыбызга сөз түрдө катталып коюңуздар. Кызыктын бардыгы биздин расмий YouTube каналда жана Instagram баракчаларыбызда. Эгер сиздин кошунаңыз, балким сиздин эң жакын бир досуңуз аябагандай укмуш тамак жасайт, бирок башка кызматты аркалап келет. Дил маек кылып даамдуу маекти алууга даярбыз. Комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиз досуңуздун аты жөнүн, дайрегин же болбосо биздин жеке кат курчунга дагы кайрылсаңыздар болот. Көрүшөбүз, угушабыз, эң негизгиси аманчылык жана ден соолук болсун. Рахмат.